Экинчи көйгөйлүү маселе мына түкүрүк деп атабыз, ак деп акылап деп атабыз. Медиага тапшырма берсеңиздер, мына эртең менен эрте бассаңыздар, саат 1 жетелерден баштап бизди мактана турган бир эле бульвар бар, Дзержинский. Иттен көп неме жок. Адамдан ит көп. Булгап атат газондорду. Аны тазалаган эч ким жок. Хозяевалар каалагандай намордук кийгизбей выгуливать этип иттерин алып чыгышат. Андан бөлөк жанакы бес хоостуу иттер көп болуп кетти. А жерде мектеп бар. Кичинекей балдар барат. Ойнойт. Ошон үчүн илгери ит атарлар болчу да. Бүгүнкү күндө бульвардын ичин карасаңыз, итканага окшошуп баратат иттер көп аябай. Ушуга тапшырма бериңиздер. Бул жат көрүнүш. Адеп акылапка да жарашпайт. Тем более жана газонго барып гадит эткенде айырга кичинекей балдар жайында ойнойт. Экине кок, жана башка жаман ооруларга чалдыгышат. Мунун эми баягы ар кандай жагы бар да, ошону бир мэрияга тапшырма берип, тышат элине барын карап, аттырчысын аттырып жана бес кооснуйлар жоготсун жогот, тазалап, порядок алып келиш керек. Хозяевалар иттерин алып чыкканда, жанакындай выгуливать эткенде тазалагыдай кылып артынан, мусорго салгыдай кылып, намордук кийгизип, элдер коркпогудай кылып бир тапшырма берсеңиздер, жакшы болот эле. Чоң рахмат көңүл бургөнүңүздөр.